Бүгүн 15 декабрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында экинчи элдик курултай ишин баштады. Алгач 17 кишиден турган улуттук кеңештин курамы бекитилип, анын төрагасы болуп Мыктыбек Абдулдаев шайланды. Уюштуруу комитети ишин аягына чыгарды. Биздин курултайга жигердүү, ийгиликтүү иш алып барууну тилек кыламын. Ошондой эле курултайга келген делегаттар 13 кишиден турган эсептөө комиссиясынын курамын жана элдик курултайдын катчысы кылып Жыргалбек Качкеевди шайлашты. Жалпысынан курултайга республика боюнча 700гө жакын делегат келди. Анын ичинен 640 киши Кыргызстан аймактарынан, 30 адам этностук өкүлчүлүктөрдөн, 30 делегат чет өлкөдөгү эмгек мигранттары тарабынан шайланып келгендер. Мындан тышкары элдик курултайга президент Садыр Жапаров, Жогорку кеңештин төрагасы баштаган депутаттар, министрлер кабинетинин төрагасы жана мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышууда. Курултайда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, былтыр ноябрда өткөн биринчи элдик курултайдын жыйынтыгында кабыл алынган чечимдердин аткарылышы боюнча жүргүзүлгөн иштерге токтолуп, делегаттар тарабынан белгиленген маселелердин канчасы чечилди, канчасы аткарылууда жана өз убагында аткарылбай калган маселелерге токтолду. Элдик курултайдын урматтуу катышуучулары, биринчи элдик курултайдын жыйынтыгында кабыл алынган чечимдердин аткарылышы боюнча жүргүзүлгөн иштерге бир азыраак токтоло кетейин. Элдик курултайдын резолюциясы менен 3182 пункттан турган иш-чаралардын планы иштелип чыккан. Анын ичинен 68 сот, укук коргоо органдарына караштуу маселелер, 1548 социалдык экономикалык маселелер, 313 жер менен байланыштуу маселелер, 1253 суу сактагыч, ишканалар сыяктуу чарбалык иштерге байланышкан ар түрдүү маселелер болчу. Бул 3182 иштин 358-и аткарылды, 2200-ü аткарылууда турат, 523-ü өз убагында аткарылган эмес. Аткарууда турган пункттар аягына чейин жеткирилет жана толугу менен ишке ашырылат. Бир катар маселелерди аткарууга убакыт талап кылынууда, ошондуктан алар боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатат. Ал эми аткарыла элек иштер боюнча тиешелүү жетекчилер менен иш алып барылууда. Курултайдын максаты мамлекет башчысынын эл менен түз байланышуусу. Анда белгиленген аймактардан шайланып келген делегаттар менен пикир алмашып, көйгөйдү чечүү жолдорун биргеликте талкуулап турмушка ашыруу болуп эсептелет. Ал ортодо курултай керек эмес, жөн гана элди алаксытуу жыйыны деп сындап келгендер да жок эмес. Бирок бул пикирди экинчи элдик курултайга шайланып келген делегаттар такыр колдошпойт. Курултай керек менин оюмча. Бирок бул курултай керек, бирок жанагы бул ар бир маселе чечилиш үчүн ошол келген делегатты эмдиги жылкы курултайга чейин ошого полномочия берип, мандатын эмдиги жылкы курултайга чейин 3 күндүк эмес, 1 жылдык кылбай, 3 күндөн кийин сен мындай айтканда эч ким болбой калып атпайсыңбы? Ошол эле тиешелүү министрликтерге баягы боюнча кайрылып барсаң, сен кимсиң дейт да. Ошол үчүн ошого бир укук берсе, мамлекетчи, анан эмдиги жылкы курултайда ошол отчетун берип, 1 жыл иш алып барып шайланган делегаттар. Анан отчетун берип, кийинки шайланган делегатка өткөрүп берсе да. Бу курултай эл менен бийликти ортосундагы көпүрүктө. Биз маселен мен 3 маселе менен келдим. Эми президентке атайын сөз тийсе сүйлөйм деп атам. Бу курултай мен оюмча керектүү нерсе. Себеби элдин үнүнү президент укуш керек. Бу курултайдын максаты өтө жакшы. Баягы депутаттарга кайрылып, ондай өздөрүнөн ора болуп калып атат азыр депутаттардын. Бирок мына элдин көйгөйлөрү кап кетип атат. Ошон үчүн президентибиздин мына саясаты эң туура деп ойлойм. Эмнеге дегенде элдин үнүнү эл өзү алып келип уктуруп атат да, жүрөктөрү менен уктуруп атат. Бул курултайдын келечеги өтө жакшы, максаты зор. Турмушка ашырса, Кыргызстаныбыз өнүгүүсү өтө жогорулап кетет. 2 күнгө белгиленген жыйында бардык делегаттарга сөз жетпей калышы толук мүмкүн. Ал ортодо элдин жоопкерчилигин артып келген делегаттар массалык маалымат каражаттары аркылуу үнүн жеткирип калууну көздөшөт. Алардын бири алыскы Магадандагы мигранттардын ой пикири менен бөлүшкөн Ак Мөлмөл Мамажусупова. Маселелер кандай чет өлкөдөгүлөр Кыргызстанга өзүнүн салымын салышса келип, ал жакта специалисттер көп, особенно жаш кадрлар. Ошолорду бул жакка алып келип, соцпакет менен камсыздап, өздөрүнүн салымын Кыргызстанга салып, Кыргызстанды өнүктүрсө деген ойдо көбүнчө ошо.
Белгилей кетсек, биринчи элдик курултай 2022 жылдын 25-26 ноябрында өткөн. Анда өлкө аймагынан келген миңдей делегат катышкан. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам быйыл 24 июлда кабыл алынган. Алгач президент Садыр Жапаров сунуштаган мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн кийин депутаттардын жумушчу тобу түзүлгөн. Анда делегаттардын саны 700гө чейин азайтылган. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.